Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Кубаныч Алиев, мыкты тамада, мыкты ырчы, мыкты ата. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Хош келипсиз. Баш байке, рахмат. Сиз биздин чакырганыбызга келип, көңүл бөлүп кеткениңизге. Анан кандай келип алдыңыз? Жакшы, бардыгы жакшы. Жаман деген болбойт. Баары жакшы буюрса. Сиз эме дарымга барып келдиңиз, кандай барып келдиңиз? Жакшы буюрса, жол жакшы, баягы чыгармачылыкта жол жүргөн агалар менен Нарын шаарында бир маданий иш-чара болду. Элибизге бир жакшы чыгармачылык кече тартуулап келдик буюрса. Аяққа только ғана нарындықтар бардыңыздар же? Аралашып калдык. Жок, бирок көбүнчө нарындык ырчы ага эжелер болду. Анан чыгармачылык достор, өлдү байкелер эжелер. Айтор чыгармачылыкта жол жүргөн агалар менен эжелер менен. Жакшы. Кубаныч байке, биздин эфирдин чакырганыбыз себеби эфир биздики тамада тууралуу да, көбүнчө биздин көрүүчүлөр ошо тамада сиздин сүйлөгөнүңүздү көрүп, мисалы тамада болом деп аткан бала кичине үлгү алыш керек сизден. Экинчиси той бере турган киши тойду кантип өткөрүш керек депчи. Анан сиздин баштаган жолуңуздан айтып берсеңиз, эмне болуп тамада болуп калдыңыз? Ооба. Негизги менин кесибим бул ырчылыкта салттык музыка бөлүмүн окугам. Салттуу музыкаларды ырдоо, элдик ырларды. Тамадачылыкка аттанган себеби алгач башаты ушул телеканалдан башталды. Манас жаңырагы деген телеканалда Таңкы Супа деген эртең мененки берүүнү алып барчубуз. Керемет Сапаржан кызы деген карындаш менен. Андан иштеп жүрүп, кийин Кыргыз радиого жумушка кирдим. Кыргыз радиодо дагы бир топ иштеп жүрдүм. Ошентип алып баруучулукка болгон мектебим теледен, радиодон башталды. Алып баруучулук менен ырчылыкты эри шаркак биргеликте алып кеткенге туура болду. Ушул радиодо иштеп жүрүп, Бишкек шаардык маданият башкармачылыгынын алдында түзүлгөн Кыргыз руху фольклордук тобуна ырчы болуп жумушка кирдим. Ал жерде иштеп атканыма бир 10 жылдын жүзү болду. Ошол эле учурда алып баруучулукту дагы таштабай, алгач ушул башында жакын бир туугандардын тойлорун, жакын тааныштардын тойлорунда кызмат кылып жүрүп, анан кийинчерээк бара-бара баягы тойдон тойго байкелер көрүп, бир туугандарды көрүп, жактыргандар чакырып отуруп, анан ушул тамадачылыкка көбүрөөк иштей баштадым. Рахмат. Эми мен сизди дагы тааныйм, кылып аткан иштериңизденчи. Анан бул Теңир Тоо деп, мен сиз ошо Теңир Тоодон билем да, Теңир Тоодон мен менен таанышкам. Анан ошо Теңир Тоонун артындагы агайыңыз. Ооба. Айтбек Мухаммедов. Ошол агайыңыз биздин атабыз болот. Ооба. Анан ага киши дагы тамада болчу да. Анан тамада ошол кишиден баягы опут алдыңызбы? Бул тамада деле азыркы убакытта бир профессия сыяктуу болуп калды да. Ооба. Кандай болуш керек ушул тамада? Тамада артырап болуш керек менин оюмча. Тамада бир гана тамада сүйлөп
сүйлөп эле турбаш керек. Сөзсүз түрдө мыкты сөзгө чебер болуш керек. Сөзгө чечен болуш керек эң алгач. Анан эң негизги тамадачынын убадага бекем болуш керек. Ал жерде бир кишинин жакшылыгын өткөрөм деп мүмкүнчүлүктү, жоопкерчиликти моюнга алгандан кийин ал кишинин аркасында 200, 300, 400, 500 кишиге чейин конуп отурат. Демек жоопкерчилик, эң алгач жоопкерчилик ошол жакшылык ээси, той ээсин ошончо сыйлуу 300, 400, 500 бир тууганын көзүнчө, жакындарынын көзүнчө жүзүн жерге кылыш керек. Тескерисинче зоолусун көтөрүп, ошол той ээсин мактап, жакшы сапаттарын айтып, даңазлап туруш керек. Анан эми сиз айткан Айтбек Мухамбетов агай тууралуу ошол алгачкы биздин түзгөн топ Темир Тоо тобу, 4 жигиттен турган Темир Тоо тобу болчу. Бул топтун мүчөсү элибиздин эрке уулу, кадимки кыз жигит Сармырдын айтышын алып баруучусу, Маданияттын мыкты кызматкери Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси Талгат Каракулов. Классташым, жакын досум, ошол жигиттен башталат. Маданияттын мыкты кызматкери азыркы учурда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында түзүлгөн элдер чыкса эстебес тобунун солисти Өскөн Дүйшөнбиев, элибиздин таланттуу ырчы уулу Адил Исаев, ошол 4 жигит баштаганбыз. Анан кийин ошол Айтбек экен өзү өтүп кеткенден кийин менде ушундай ой келди. Чыгармачылыкта жүрүп эле анан өзүң өтүп кетсе, нече унутуп калыш керек деген. Себеби ушул нерсе биздин башыбызга да келет да, бул келе турган нерсе. Анан улууларды кичүүлөр эстей жүрүш керек деген ошол жүрөктөгү бир жакшы сезимди мен ошол топтогу жигиттердин досторум менен кеңештим да. Темир Тоо тобу эмес, Айтбек Мухамбетов атындагы Темир Тоо тобу болбойлу деп. Себеби биз Айтбек байкенин көп батасын алдык. Биз агай эчебиз көп кеңештерин алдык. Жигиттер элдик жигит, элимбек, эл жактаган жеңилбейт, элдик ырлардыр дагы. Улуу аталарыңардын ырларын калтырбаңдар дагы. Жумабөдүн Шериев атаңардын ырларын дагы. Калыбек Тагаев агаңардын ырларын дагы. Рыспаев Кадыр Хасан Калыкермбай улуулардын ырларын ырдасаңар, анан өсөсүңөр. Дайым жолуккан жерден. Анан ушул сөзү бүгүнкү күнгө чейин эсимден кетпейт, ак калпагаңар башыңардан түшпөсүн. Силер сахнага чыкканда дагы, теле радиого барсаңар дагы дайым ак калпакчан. Себеби силер Темир Тоо тобу деп жүрөсүңөр, 4 жигиттен түзүлгөн. Темир Тоолук элдерди бүтүндөй кыргыз ак калпакчан, кыргыз жыттанган биздин туугандар деп сезишет. Ошондуктан мен көп ойлойм, дайым ушул багытта айтса керек деп. Темир Тоо тобунун жигиттери төртөңөр башыңардан ак калпак такыр түшүргөн. Дайым эл алдында жүрөсүңөр, эл алдында ак калпагыңарды кийип, башыңарды бийик көтөрүп, элдик ырларды ырдап, элдин батасын алып жүрсөңөр, силер өсөсүңөр деп айтчу. Анан агайдын чындыгында көп батасын алдык. Анан кийин көз өтүп кеткенде кийин ушу мага ушул берген группада Темир Тоо тобунда жигиттерге айтсам, баардыгы колдоду, макул болдук. Анан ошол идеяны биз Сагын Мырзалиева жекебизге айттык биринчи. Сагын биз ушундай Темир Тоо тобу эмес, Айтбек Мухамбетов атындагы Темир Тоо тобу болду атабыз десем, аябай сүйүндүм, абдан сүйүндүм. Жекебиз жыл жыйынтыкта 21 кылым жылдыздары тартылганын аткан чоң концерт өткөн аткан биздин ушул филармонияда. Анда ушул концертке ушул жаңы ат менен, жаңысы менен чыксыңар деп алып баруучулар Элмара Турсуналиева жекебиз макталып баруучу. Жекебиз менен кеңешип сагын жекебиз ушундай болду. Сергей жекебиз аябай сүйүнүп, өзгөчө элдин алдына 4 жигиттен турган Айтбек Мухамбетов атындагы Темир Тоо тобу деп чакырды. Элде бир өзгөчө болчу алган кызмалды. Ал топ
менен дагы деле иштейбиз. Дагы башка шығармашылыкта иштейбиз, элдин иштейбиз, дагы билебиз. Анан кыргыз рух фольклор топто өзүнчө кызмат келем. Андан сырткары ушул көбүнчө эми азыр бизде сиз айткандай тамадачылык кызматта. Элдин жакшылыгы. Эмечи баягы үйдө алып барасыз, той? Үйдө алып барчусуз да? Азыр көбүнчө ресторанга чакырат, анан ошо биринчи тамадалыкта алган акчаңыз канча болду? Бизде аябай аны постоянно сурап беребиз да. Алгачкы мындай болгон. Алгачкы тамадачылыкты алган сүйлөшпөй барган. Анткени бул менин туугандарымдын куда сүйлөп болуп кетебиз, жезде болуп кетет. Ошол кишинин тоюна алып баргам. Анан мен болгону айткам, мен музыкант барат, музыкантка манча бересиз. Бийчилер барат, бийчилердин өзүнүн тыйыны бар. Оператор жигиттер барат. Баары тойго эмне керек? Той ушул ар биринин тыйынын айтып ушуларды беришибиз керек. Анан өзүмчө деп, мен өзүм журтто канча барып кызмат кылам. Той абдан жакшы өттү, досторум жакты. Анан күткөн эмес. Тойдун ээси байке тойлор баягы тойго келген меймандарды узатып бошобой калды. Коноктор менен элек болду. Бирок үйдүн ээси кожойки узатты да. Байкеңиз кичине бошобой атат, коноктор менен. Бул менин ыраазычылыгым. Байкеңиз сизге өзүнчө жол алат деп айттым. Рахмат деп ушуңузга кеттик. Açsanız. Anlatsana bayağı. Için açtım, dolarımın $300 salып koydular. Vay, başka birinci yemeğiniz $300 mı? O anın ertesi bay geç aldı, koydum neyse. Үйгө келди. Мен кечесин узата албай алдым. Деп ал киши өзүнчө күттүрдү. Байкенки кишини көбүрөөк экен. Ай, ошондо көбүрөөк болсо $1000 болуп кетти, э? Ошондо биринчи чыккан байке $500 салды. Бул бир тууганча мен демек басын сүйлөшпөй барган. Ошондон үчүн. Ага чейин сиз өзүңүз айткандай жалаң үй тойду алып барчумун. Жалаң үй тойду түшкү саат 12-де келе турган болсо, коноктор түнкү саат 12-де узайт, 12 саат сүйлөп, 12 саат ырдаш керек. Ал жерде баягы ортодон бийлеп кете турган бийчилер, ырдап кете турган ырчылар болсо болот, болбой калса, баштан аягына чейин өзүң аккордеон менен ырдап убакытты өткөрүшүң керек. Бирок мен биремени байкадым, сиздердин Тегидо группасындагы балдардын баары ийгиликтүү болду да. Жигиттердин баары айтсам болот, мен баягы мен жекеде тааныштыгым бар, башка группаңыздар мененчи. Анан бирок аябай жакшы болду да, сиздердин группанын мындай айтканда, биздин тил менен айтканда хайп болуп атат да, особенно сиз. Сиздин 2019 биз өзүбүздүн рекламабызда сиз барсыз. Ошол жерден караганда бир 45тин 30-у сизди сурайт да. Анан бош эмес болосуз постоянно ошода. Ошол убакта может 2 Кубанчалиев болсо жакшы болот. Анан сиздин алып барган тойду дагы мен көрөм мындай чарчабай эсткенсиңби? Алып барганыңыз бул да реклама болуп кетсин. Сизге чарчабай эткенсиз, мен сиздин тоюңузга барып тургам. Алып барган тоюңузда көргөм, аябай чарчатпай, тыйкырбай, жакшы алып барат экенсиз, бирок кээде алып барган тоюңузда ырдабай коет экенсиз аккордеон менен, э? Ооба. Кээде жетишпей калганда. Себеби кээ бир тойдо ырчы көп болуп кетсе, ырдаган жетишпей калат. Бирок сөзсүз түрдө аккордеон ала барам. Бул эми азыр аябай сурамжылоо жооп бере турган тамада болуп атасыздар азырча. Суроолор боюнча көп суроолор болот. Ошол эми мисалы мен тамада болгондон же болбосо көрүп аткандар, көрүүчүлөр, ошол баштай турган балдар кандай кылып неден баштаса болот тамада болуш үчүн? Тамада болуш үчүн
Siz aytқандай үй тойдон көрчүмүн мурунду биз. Үй тойдо тамада ырчы бышактар. Кагылат, соғылат, өзүнчө бир тепкичтен өтөт да. Сен 12 сааттык тойду жакшы алып бара турган болсоң, ресторанга келгенде баягы 5 сааттык тойду жакшы алып барып койгонго мүмкүнчүлүк болот. Такшы аласың. Биз башында чынында абдан ресторандан коркуп жүрдүм. Көп кишинин чынында жоопкерчилиги деп. Анан үй тойго заказ көп алат. Куда туусу, кыз узатуу, өзүнчө кыз узатуу тойлор үйдө өтөт эле. Анан ушу бара-бара анан жанагындай туугандар той чыгып калып, 50 жылдык той чыкты, алгач ошол 50 жылдык той. Анан жакшы өттү. Көбүнчө мага ошол 50 жылдык той, 60 жылдык, 70 жылдык аталардын, апалардын тойлору, кыз узатуу тойлору болуп чыгат. Сиз айткандай салттуу болуп барам. Жеңил желпи, нукура тил менен. Менин эмемде, меркамда да, менин оюм, жеке оюм таарынып калбасын, бирок эки эле салттуу алып барган тамада бар да, азыркы жаштардан. Бул сиздин Теңиртоодон талант Каракулов, анан сиз да. Анан мен даже бир-эки тойдо сүйлөшүп калганда, бизден бияктан келет, мындай оор басып кишилер келет. Анан юбилей менен ушул эмени көп алып барасыз. Сизди кыз узатуу юбилей ушуну аябай сизди сурайт да. Анан мен дагы 70 жаш берген табыз мондай тамада десе, мен айтам да, талантбай келчи сизди айтам. Сразу ушунукы анткени аякта жаш бала келбейт да, 70 жашка жаш бала келбейт. Эң кичүүгү 40 да. Бул вообще пацан болуп калганда так бул ишер келет. Анан мен ойлойм, тамадан деле баягы келген коногуңа карап, анан алыш керек дейм да, ушул боюнча кандай ойлойсуз? Бул жерде тамада тандоо той ээсинен да. Тойдун ээси. Кандай кылып тандаш керек тойду? Тойдун ээси тамаданы тандаганда баланча жакшы алып барат. Ошону ала бергиле деген бирөөнүн кеңеши менен тамада жалдап алгандар кийин өкүм платта бөлүнүп. Менин өзүмдүн ушул оюм ушундай. Биз тойго көп барабыз. Сиз деле, мен деле, биздин тааныштар бар эле. Ар бир тойго барганда сөзсүз түрдө тамадасыз той өтпөйт. Ошол тойду алып барган тамаданы көрүп, башынан аяғына чейин көрүп көңүл бөлүш керек да. Биз той берип турган киши болсо, ошо коноктон. Биз ар бир той беребиз. Эртең ар бирибиздин кызыбыз чоңойот, уубуз чоңойот. Биз да 50-гө чыгабыз, биз да 60-га чыгабыз. Биздин ата-энелерибиз 60-га, 70-ге чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир тойго барган конок менин оюм боюнча баягы жеке мындай маекке өткөтпөй, той чыткан тойдун жүрүшүнө көңүл буруп, тамада кандай сүйлөп атат, кандай алып барып жатат, кандай кызыктуу оюндарды өткөрүп жатат. Башында эгер кыз узатуу той болсо, салтта кандай туура болуп атабы? Балким жанагындай юбилей болуп калса, кандай баштап атат, кандай бүтүрүп атат, батаны кимге бердирип атат, өзү кандай баштап, кандай жыйынтыктап көңүл буруп отурса эле, ар бир адам канча тойго барабыз, мисалы, бир айда. Бир жумада жок дегенде бир тойго барабыз. 6-чы дем ашкан. Көзү менен көрүп тандаган жакшы да, мында. Өзүң көрүп, ишеничтүү да. Анан мен баланчанын тоюнда ушул баланча деген тамаданы көрдүм эле, жакшы алып бара элем, ачакта. Демек, мен уккандан бир көргөн деген. Мен мындай деп айтат элем да, ушу жерден. Ушу операторлордон сураса, тамадан жакшылап берет керек деп ойлойм да. Той тарткан, именно той тартып, анан өзү монтаждаган оператор тандатса кандай болот дейм, анткени тойдо конокто мен отурсам, сиз отурсаңыз, биз камакка көңүл буруп калабыз, же оюнга көңүл бурабыз, же бирөө сүйлөп калат, же бирөө мындай уруп калат. Эми ар кандай дейли. Оператор тигини 5 саат карайт, келет үйдөн, аны монтаждайт. Анан мен ойлойм, операторлордон сураса жакшы тамада тандап берип туруш керек депчи, менин оюм боюнча. Мен тандаганымдай кылам да, Кубаныч байке. Коногун сурайм, куда сөөгүн сурайм. Анан айылдан канча киши келет, Бишкектен канча киши келет. А мен айтам, о, тамада силерге таптакыр болбойт дейм да.
действительно болуп кетти ошол тамадачы. Могу тамада силерге идеально отурат деп кээде ошону алып калышат. Мен эми мажбурлабайм да, муну ал, муну келсе мындан буга дебейм. Ошону тандап көр, бир эдеме баасы жарашса дейм. Анан мындай критерий бар. Жакшы тамадан тизгилеп өшөрүм, астына бааларым коет. Анан астына болсо дагы кебетесиң коет. Анан ошо менен салыштырып алам, математикада айтат. Азыр интернеттин заманы. Бизде кандай 5 тамадан кандай турган болсо, 5 тамадан кандай турган болсо, азыр интернетте ачса, ошол бир алып баруучунун ар бир тамадан алып барган тойлор интернетте турат. Турат баардык. Инстаграмда сүрөттөр турат, Фейсбукта сүрөттөр турат, Ютубка кирсе видеолор турат. Анан көрүш керек ошондойчу салыштырып. Анан үнүн угуп көрүш керек. Мен эси той берсем, апамга чалып коюш. Мен сизди тамадалам. Сиз бош болсоңуз Камал байкени тамадалам. Анткени бул кишилер келет да. Же болбосо Айбек байкени кылам да. Тоже. Если тушо той бере турган болсом, достор менен алып барам. Тааныш өзүм алыш катыштарым менен. Мисалы үчүн да мен критериям. Анан эми сиз өзүңүз той берсеңиз да, кайсы тамадан жалдайт элеңиз, өзүңүз той берсеңиз. Достчулук, тааныш билиш эмес, сиз өзүңүзгө тамада катары жаккан, мисалы үчүн. Мага өзүмө мен эми досторум бар тамада. Анан мен алар эс алып отурат деп эсептейм. Досторумду мен конок катары чакыргым келет. Ошол эле учурда агалар да бар тамада, агалар бар. Аларды дагы мен конок катары чакыргым келет, бирок ошонун ичинен дагы мен өзүмө чыккан, мен Кубаныч Ажыбаев агамды суранат элем да. Тамада. Алып бериңиз депчи. Балама той берип атам, алып бериңиз. Эмнеге? Ырлары сонда. Бул кишиники ырлары да бар, сөзү да бар, жылмайып турган үн кебетеси, тойго келген аурасы бөлөк. Тойго келген меймандарды өзүнө тартат, көңүлүн ачат, ал кишинин сүйлөп эле баскан турганы, ырдап аткандагы бийлегендери айтып жагат да. Анан ага катары сыйлап конок кылып отургуза турган болсом, дос катары мен албетте Талант Караболовдон эми сен билесиң баардыгын. Ата журтумду да билесиң, тай журтумду да билесиң, кайын журтумду билесиң. Айтор тойду алып бара турган тамада көп экен да. Тойго. Рахмат. Демек, Кубаныч Ажыбаев сиздин тамадаңыз болот экен. Буюрса. Бирай берсе той берсиңиз, той бериңиз. Анан Кубаныч байке мен суроолорго кетели. Тойдун тиги так, Кубаныч байке дейт. Салам алейкум, ишиңизге келип жакшы тамадасыз дейт. Мыктысыз, биздин тойду алып баргансыз, сизге чоң рахмат. Анан дейт, үй бүлөдө дейт, сиз ушундай жаркылдап эфирде сүйлөткенсиз, үй бүлөдө кандай атасыз дейт. Бул жерде айтуу кыйын. Балким жакшы. Бирок сырттан карап турган адам бар. Жакын жүргөндөр кээ бир айтышы мүмкүн начар. Бирок ар бир адам оюнда жакшы адам болсо керек. Экинчи суроо. Кубаныч Алиев дейт. Если бейбечара детдомдо чоңойгон 2 жаштын той болуп турган болсо, бекер алып барып бере алабы дейт. Суранса. Көп болот. Мен айтып берсеңиз. Мен бекер алып тойлор көп болот. Башында сүйлөшкөндө айтат, бул баланын ата-энеси жок, биздин колдо чоңойгон деп айта турган болсо, ушундай баягы шарттарын айта турган болсо, үй бүлөлүк абалын айта турган болсо, мен айтам, ошол тойду уюштуруп жаткан адамдарга башка кызмат кылган
топторду, мисалы бийчилер, ошол музыкант, операторлор, сүрөтчүлөр, булардын кызмат акысы бар, ошол төлөп бериңиздер. Анан мен өзүм мен жөн эле барайын. Кааласаңыздар, колуңуздан келген ырымыңызды бересиздер, бербей койсоңуздар ыраазымын. Анан керек болсо менин жардам болсун ошол ырчы бийчилерди мен тойго чыгып жүргөн баасынан арзаныраак сүйлөшүп берейин деп көп жардам кылган учурларым болот. Анан тааныштарга, жердештерге чынында кээде бааны айта албай каласың да. Ошол учурда мен жанагыдай эле бир туганча кызмат кылам деп көп кызмат кылам көбүнчө. Анан бир жакшы жери аябай сүйлөшүп алып, такташып алып, чөптөшүп алып, монча алып барам деп алып барган тойдон мен чын жүрөктөн алып барам деп барган тойдон жанагыдай көбүрөөк каражат таап алышым. Эми сиз ага көнүп калгансыз эмеде. Үй тойдо жүргөндө кыстырбай. Мисалы үчүн мен үйлөнгөндө келгенсиз бекер эле. Кайнемдиндеги тойдо келгенсиз, анда клип казды. Да, Кубаныч байке действительно рахмат, эки тааныш отуруп эле хайт этип атып бересиң. Бирок эфир Кубаныч байкеде жакшы тамада. Анан Кубаныч байке аккордеонду көтөрө эледиңиз. Бир көрөрмандарга ырдап берсеңиз. Анан жанагы юбилейлерге 60 жылдык, 70 жылдык, 80 жылдык, 90 жылдык тойлорго, көбүнчө 90 жылдык, 80 жылдык тойлор апалардын тойлору болот. 70 жылдык, 60 жылдык көбүнчө аталат. Апалардын ошол тойлоруна эмне үчүн көбүрөөк чакырат, мен мындан айтайын. Апакем ырга карайт кээде. Апакем деген автор өзү ырдап, өзү тойду ачып алып барса деп кээ бир тойго чакырган байкелер, бир туугандар бул тамада алып барган азыркы ырдайт деп дагы. Сен ырдайсың дагы да бизге ошол жагын жагып атат дейт. Сизди эме дейт кошотушумбу? Ишен Назаровдун талисманы дейт го сизди. Билбедим эми. Ошол менен мындай болуп кеттим дейт го. Эми чындыгында ишенди элге сиз ушундай хит боло турган ырды ишенге кантип берип койдуңуз же билген эмес белеңиз? Жок, мен билген сезген. Апалардын тою бул ырсыз ишен Назарсыз өтпөй калды да. Баары ошонун менен ыры менен бийлеп эмет кылса. Бул эми бул ырым менен калды. 2005-жылы, 2004-жылы шаарга Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония алдында түзүлгөн 2 жылдык студия бар. Ошол жерге тапшырып келгенден кийин ошол мен 1-чи курсту бүтүп 2-чи курста окуп жүргөн кезимде 2005-жылы жазылып калды да. Алгач обун жазылган булга. 4 забыр жазып алып, ойнотуп бизди жетелеп, ал күндөр эстен кетелек, баркыңды сезбей эртелеп, чоң ойдум сизге эркелеп деп мен чоң энемди сагынып жазгам да. Себеби мен чоң энем менен чоң адам болгонда чоң адам. Анан ушул 4 сааттык ыңылдап жүрүп эле ушул алгачкы 1-чи куплет пайда болгон да. Анан ошол менен обун иштеп жүрүп улам кайырмасы котором жарашат, кээде жарашпай калат. Айтор ошолорду бир туугандардын ичинде, достордун ичинде ырдап жүрдүм. Анан ушул 10 жыл өткөндөн кийин 2015-жылы ушул Баян Акматов деген мага мыкты кыргыздын таланттуу эң жакын досум бар. Ошол досум экөөбүз тойго барганда, концертке барганда жанына отуруп эле ушул ойной берет элем да. Ушул сөз жазыш керек досум. Апа жөнүндө башталыш бармы, мисалы бар. Десем, бул саптар жарабайт. Биринчи эле салонду алдырабыз, ойнотуп бизди жетелеп деген калат. Ушул менен башталыш керек. Анан ал күндөр эстен кетелек, баркыңды сезбей эртелеп, чоң ойдум сизге эркелеп деген бул 3 саатты алып салалы. Так эле мен жазып алып, анан обон чыгарган саптарды алып салып да бир эле салган, ойнотуп бизди жетелеп. Анан ойнотуп бизди жетелеп, оорутпай бактыңды бөлөп, калкалайт мээрим жамалың, карызмын сизге эселеп деп жазса эле,
Оğundun acarı açılıp çıktı da. Düşüp kaldı. Acarı açılıp çıktı. Anam birinci kuplet yazıldı, ikinci kuplet yazıldı, iki kuplet yazıldı. Anam kayrama menen üçüncü kuplet çoğu yazıldı. Bu tekstler bir oturur yazılamız. Bayan oylanıp dolmanı yol kaderine koyuyoruz. Geniş çevirisinden üçüncü kupletinden şunday olsa alıp tutuşu adamın bir var. Ene jönündü. Jaratkan ayan kılgan, paygambar bayan kılgan beyiş türü tamanыңыз деген заттарын аябай жагат да ошо. Анан ушу сыяктуу болуш керек. Үчүнчү жыйынтыктоочу десем, үчүнчүдө өмүрдө канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Бейиш деп сенин таманың белгилеп айткан пайгамбар деп жазды. Менин оюм үстүнөн чыкты да. Мен ойлогондон дагы Бул ошондо 2019-2018 кайсы жылы жазылды? Бул деген мурда эле жазылды. 2005-жылдан баштап жазылып, 2010 бүтүп атат. 2015 толук сөзү бүтүп, анан 2016-дан баштап ырда баштады. 2015-тен баштап эле баян көз аккордеон көз менен ырдаган. Демек бул 10 жылдан бери, почти 17 жылдан бери 10 жылда 10 даяр болду, 10 жылда ошол анан сөзү дагы бир топ жазылып бүттү. Ошондо толугу 2015 даяр болду, 2016-дан баштап ишенди баштады акабы менен, анан 2017 элге чыкты. Муну мурда берип баштап эле. Биринчи радиолорго сурап, себеби ишен болуп чогуу аккордеон комуз менен ошол үйдө ойлорду. Чогуу мен тамада болдум, жанымда аккордеон ишен, Санжар, Аскар деген жигиттер болуп чогуу да алар. Себеби жана Темиртоодо 4 жигит талант дагы тамада, Адилет да тамада. Өскөн жекерчи. Мен 4-өзгө 4 башка чакыруучу, анан 4 ар бирибизге өзүбүзчө команда топтош керек болду. Шакирттер даярдап атасың. Анан ошондо баягы мындай ырдап жүргөн жигиттер абдан көп. Анан ишен аябай жакшы таланттуу, аккордеондо ырдайт. Ырларды өзгөчө. Анан ушул Санжар, Ишен, Аскар деген ушул 3 жигит аккордеон комузчулар иштеп чыгышкан да. Анан мен тамадачылыкты алам да, аларга ырчылыкты аларга заказ алып берем. Ошентип үйдө бир барабыз, көрөбүз. Азыр кээде тойлордо айтып калышат, баягы Ишен ырдап чыгайлык да, сен менен биздин үйгө келип ырда деле деп көп айтышат да, көп жерден. Анан ошол Ишен бирок бизден уруксат сурап, ушуларыңызды бериңиз, мен ырдайын деп. Биринчи Ишен эфирге Санжара радиосуна Селкинчек ырдап чыкты. Ошондо апасы, бир туугандар болуптур эфирди баштаган. Апа жөнүндө бир жакшы ырдадым, ошолор сага абдан жакшы отурат экен. Муну эмне кылсаң да ошол авторунан сураган ырдаган. Сен кандай уруксат аласың, биз сага ошондой клип тартып берели, сага ошондой жардам берели. Биринчи Демирге Ишенге ошол бир туугандар. Клибиден дагы чыккан экен. Клиптен дагы бир свадьбада аябай популярный болду да. Бул клиби наурып, клиби популярный болбой, просмотрдан. Ооба. Ишендин өзүнүн свадьбадагы жанагы ушул ыркады эле мен ойлойм, жанагы апасы менен баласы бийлеп ыйлаган, мисалы үчүн. Ушул моменттагы аябай кошкон да. Кошту. Бул мындай айтканда бир тойдук эмин болуп калды. Мисалы үчүн Бекбурбек акыбыздын жаңы жылым келсин деп ырдай беребиз го. Көп кичинекей кезинде азыр деле ырдайбыз да. Бул ошондой бир ыр болуп калды да апа жөнүндө. Ооба. Анан үйлөнүү тойдо, кыз узатууда айтор кандай жакшылык болбосун ырдалат да. Кээде сүйүнүп калабыз ушул. Кээ бир байкалар айтып калат. Ушулар чыкканы мен барып, апамдын бетинен өп, колунан өп, гүл бердим. Чынында ушуну кылбай жүрчү экенмин. Жанында жүрө бериптирмин баягы. Бөлүмдүк белектерди алып берип, көп жерге эс алдырып, бирок жанагындай туулган күндө гүл берип, колунан өп, ушуларды угузуп, көзүнө жаш алган учурлар көп болду да. Көп байгелер айтып калат. Ушул менен биз айта албаган нерсени айткансыңар баян экөн. Силерге ыраазыбыз деп анан ыр менен дагы кээде элге кызмат кылып жүргөнүбүзгө ыраазы болуп кетебиз да, элдин батасына. Анда ошол энелерге, апаларга ырдап ушул чыгарманы тартып, апалар үчүн жаңгырман деген чыгарма.
Сөзі прямой эфирге таркалды. Төкмакын, Баян Акматов досматандык, Баяндагы өзгөчө таланттуу, кыздын мыкты уулу, оончу уулу. Анда кеттик. Энелердин жүрөгүндө мейрим бөлүү таманында дейиштери. Эненин тилегиндей тилек, жүрөгүндөй жүрөк болбостур. Андыктан апаларга ыр белек болсун, Урматтуу достор, көрдүңүздөр. Азыр үй тойго чыгасызбы? Ооба. Үйгө той берип калсаңыздар, Кубаныч байкени чакырсаңар, мурдагыдай бирок саат 1-2ге чейин жүрбөйт. Азыр келет, ырдайт, алып барып берет, узатат. Ошо Кубаныч байке ушундай ырларды жазат. Музыкада жакшы ырдайт. Өзүнүн командаңыз бар да өзүңүздө? Сөз түрдө. Темиртау тобу, жигиттер, ал жигиттер бошой кала турган болсо, биздин соң инилерибиз бар. Азыр бизден дагы мыктыраак, бизден дагы таланттуу. Байке кандай той десеңиз алып барабыз, даярбыз деп турган. Андыктан артыбыздан
Артыбызда өсүп келаткан эмнелерге саптанган карындаштарыбыз учубуз бур эмес. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кыргыз маданияты өнүгө берсин, өсө берсин. Биз кызмат кыла берели. Чынында Кубанычбек акырын сүйлөп калды. Значит, эфирде аякта токтошобуз. Так, урматтуу достор, бүгүн биз менен Кубаныч Алиев болду. Келгениңизге чоң рахмат. Биздин эфирди колдогонуңузга чоң рахмат. Мен үчүн алып баруу негизи кыйын болду. Ооба. Дагы окуйбуз, дагы аракет кылабыз. Бирок сизге чоң рахмат колдогонуңузга. Мындай бар да, Кубаныч аке. Тик камераны карайсыз дагы. Каналга жазылгыла, лайк таштагыла, жакшы комментарий. Бизге келген коноктор подарка берет да. Алып барганыңызга скидкалап подарка алсаңыз болот. Өзүңүз каалагандай айтсаңыз болот. Ооба, жалпы көрөрмандар ыр менен кошо төрөлгөн, ырыска журтун бөлөнгөн, ыр дегенде көнгөн, ырды жандай көргөн, ырыстын кыргыз журтчулугу эсен болсун, журтубуз, элибиз элде болсун, эл ичинде бизде болсун. Анан сөз түрдө жакшы сөзү менен, ыры менен, жакшы маалыматтары менен бизге бөлүшүп турган мына ушул каналга баардыгыбыз катталалы. Алдыда дагы кызыктуу, сонун маалыматтар бар, эфирлер бар. Анан жакшы комментарий жазган көрөрмандарга бизден белек болот сөз түрдө. Жакшылыгына бар кызмат кылабыз, тоюна бар кызмат кылабыз. Айга көңүлгө жаап кетсе, бекер кызмат кылганга да даярбыз. Бата калганга да даярбыз. Андыктан мына ушул каналды колдоп коюңуздар. Башка достор менен бөлүшүп коюңуздар. Катталганды унутпаңыздар.